Gaz para almayın. Бүгүн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. 1-сентябрда 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстандын борбору Астана шаарында башталат. Ага президент Садыр Жапаров Астанага болгон иш сапарында 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышаары маалым болгон. Кыргызстандан 253 спортчу катышат, алар спорттун 21 түрү боюнча күч сынашат. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Астанада 8-сентябрдан 13-сентябрга чейин өтөт. Ага 80ге жакын өлкөдөн 4000 спортчу келери көтүлөт. Милиштер шаардын 6 жериндеги стадион жана комплекстерге уюштурулуп, 97 комплект медаль ойнотулат. Көчмөндөр оюндары алгач 2014-жылы Кыргызстандын Демилгеси менен башталган, 2 жылда бир жолу болчу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары катары менен 3 жолу Кыргызстанда өткөн. 2022-жылы 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Туркияда болгон. Байсалов: башкаларга карап Россия менен алаканы үзүп кое албайбыз. Башкалар Россия менен байланышкан нерселерди жокко чыгарып жатат деп биз алаканы үзүп кое албайбыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Туркиянын ЖМКларынын бирине берген маегинде билдирди. Ал Россия Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеген. Санкциялар шартында жашап жатабыз, айрыкча банк секторубуз, бирок өз позициябыздан кайтпаганга аракет кылабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү геосаясий оюндарга аралашпайт, алардын улуттук өнүгүүсүгө тоскоол болушуна да жол бербейт. Биз өлкө ичиндеги өнүгүүгө басым жасап, глобалдык чыр-чатактарда бир тарапка жан тартпайбыз. Россия менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш, бул мамлекет менен экономикалык жана аскердик байланышты бекем сактайбыз, деген Байсалов. Минкап төрагасынын орун басары эл аралык деңгээлде Кыргызстан бардык өнөктөштөр менен мамилени бекем кармоого аракет кыларын, Украин кризисин баштан тынчтык жолу менен чечүүгө чакырып келгенин кошумчалаган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кенияда мектептеги өрттөн 17 окуучу каза болду. Кенияда башталгыч мектепте чыккан өрттөн 17 окуучу каза болуп, 70 адам дайынсыз болуп жатат деп билдирет CNN телеканалы. Кениянын полиция кызматынын басма сөз катчысы билдиргендей, өрт бейшемби күнү түн жарымында жеке менчик мектеп интернатынын балдар жатаканасында башталган. Ал кошумчалагандай, балдардын денелери танылгыс болуп күйүп кеткен жана өрттүн себеби азырынча белгисиз. 11 окуучу ооруканага жеткирилген. Кения өкмөтүнүн басма сөз катчысы өрт чыккан учурда жатаканада 150дөн ашык бала болгонун билдирди. Кениянын билим берүү министрлиги билдиргендей, мектепте 824 окуучу окуйт. Алардын 402си эркек балдар, 422си кыз. Ошондой эле 156 бала жана 160ка жакын кыз жатаканада жатып окушат. Калгандары күндүз келип окугандар. Дайынсыз жоголгондордун тизмесинде 70 бала бар. Бул алар каза болду же жаракат алды дегенди билдирбейт. Алар дайынсыз жоголгондордун тизмесинде деп жатышат. Биз дуа кылып, жакшылык тилеп жатабыз, деди маалымат жыйынында президенттин орун басары. Вьетнамда тайфундан 4 адам каза болуп, 80ге жакыны жарадар болду. Кече 7-сентябрда Вьетнамда орун алган Яги тайфунунан 4 адам каза болуп, 80ге жакыны жарадар болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Өлкөнүн түндүгүн акыркы 10 жылдагы эң күчтүү супер тайфун Яги каптады. Деңизде борон болуп, кемелерди оодарган. Бактыга жараша туристтик кемеде эч ким болгон эмес. Такталгандай хайфондо электр мамы кулап түшкөн. Анда 20дан ашык бак-дарактар түү менен жулунган. Куангнин провинциясында көптөгөн үйлөрдүн чатырлары жулунган. Башкала Ханойдо, ошондой эле жакынкы провинцияларда 17 электр көмөк чордондору жабыркаган. Булак Суберкежи.
Бишкекте уурулукка кирүүгө аракет кылган чектөөнү үй ээси видеого тартып алган. Бишкекте уурулукка аракет кылган чектөө кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 4-сентябрь күнү Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жаран кайрылып, ошол эле күнү болжол менен саат 11:00 чамасында белгисиз адам Ак Ордо 3 жаңы конушунда жайгашкан үйүнө кирип, терезесин ачканга аракет кылганын, үй ээси аны байкап калганда белгисиз тарапка качып кеткенин билдирип, чара көрүүнү суранган. Аталган факты уурдоого аракет кылуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөө жана акча иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 1995-жылы туулган чектүү аныкталып кармалган. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Тель-Авивде 500 миң израилдик митингге чыкты. Тель-Авивде жана башка шаарларда митингге чыккандар 11 айдан бери палестиналык радикалдар Газа секторунда барымдада кармап турган туткундарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү талап кылышкан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Апталык иш-чарага айланган эң ири нааразычылык акциясы Тель-Авивдин борборунда өкмөттүк имараттар комплексинин жанында өтүүдө. Тез жардам бригадалары жана полициянын ири күчтөрү нөөмөттө турушат. Алар шаардын борборундагы унаа кыймылын жабышкан. Буга чейин нааразычылык акцияларында бир нече жолу башаламандыктар орун алгандыктан алар башка магистралдарды тосуу үчүн тосмолорду орнотууда. Массалык демонстрациялар Израилде Газада 6 туткун өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат тарагандан кийин башталган. Францияда 26 миң жаран жаңы дайындалган премьер-министрге каршы көтөрүлүшкө чыкты. Парижде 26 миңдей адам жаңы премьер-министр Мишель Барниенин дайындалышына каршы демонстрацияга чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Солчул көз караштагы француздар нааразычылык акциясына чыгышты. Алар президент Эммануэль Макрон бийликти басып алды деп эсептешет. Башка Нант, Ницца, Марсель жана Страсбург шаарларында да нааразычылык акциялар өттү. Белгилей кетсек, 7-сентябрдагы нааразычылык акциясын эң ири радикал солчул баш ийбеген Франция партиясынын башчысы Жан-Люк Mélenchon чакырган. Ал буга чейин Барниенин бул кызматка дайындалганын сындаган. Израиль менен Иорданиянын чек арасында ок атылып 3 киши каза болду. Израиль менен Иорданиянын чек арасындагы Аленби көзөмөл өткөрүү пунктунда болгон атышуудан 3 киши каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык Иорданиядан келген жүк ташуу